Россияга биз азыр биздин киндигибизде кесип элек. Мындайча айтканда туура, биз жаңы төлөлгөн бара киндиги кесип элек баладайбыз. Кыргызстандын туңуч президенти Аскар Акаев экс-президент макамын алууну көздөйт. Мындай өтүнүч менен Акаев жогорку кеңешке кайрылганы маалым. Учурда коомчулук бул маселени катуу талкууга алып жатышат. Ал ортодо президент Садыр Жапаровдун кабар маалымат агенттигине Аскар Акаевдин экс-президент макамына байланыштуу маегге чыгып, аталган маселе боюнча Акаев аны менен макулдашпаганын ачык айтты. Мен Аскар Акаевти Кумтөр боюнча суракка келгенде 2 жолу көрдүм. Андан кийин Дубайда мурдагы президенттерди чогултканда 3-чү жолу көрүштүм. Андан бери көрүшкөн да сүйлөшкөн да жокмун. Бул маселе боюнча кеңешкен эмеспиз. Негизи ар бир жаран өзүнүн укугун коргош үчүн же болбосо кандайдыр бир мыйзамдуу талаптарын калыбына келтириш үчүн мамлекеттик бийлик бутактарына кайрылууга толук укуктуу. Аны бирөө жарым менен кеңешип олтуруштун же менин макулдугумду алыштын кереги жок. Өз укугунан пайдаланып арыз берди деп билдим. Жогорку кеңеш экс-президент макамын калыбына келтириши керекпи? Сиздин көз караш кандай бул маселеде? Ал жогорку кеңештин өзүнүн иши. Экс макамын береби жокпу, ал жогорку кеңештин мыйзамдуу укугу. Экс макамын алыш дагы, экс макамын бериш дагы жогорку кеңешке таандык. Мен көз карашымды айта албаймын. Жогорку кеңеш өзү билсин. Биз бирөө жарымды бер же бербе деп айтпайбыз. Мыйзамдуу жагын карап көрүшсүн. Мыйзамдарды көзөмөлдөш жогорку кеңештин милдети. Аскар Акаевка жогорку кеңеш суранган макамын кайтарып берсе, мамлекеттик казынага кошумча чыгымдарды алып келет. Турак жай, күзөт, пенсия жана башка нерселер кепилденери белгилүү. Өлкө башчыга бул тууралуу да суроо узатылды. Менин оюмча Аскар Акаев тарыхта экс болуп атым калсын деген ой менен арыз берди окшойт. Аскар Акаев 80 жашка чыкты. Өсөрү калган жок, өлөрү калды дейт эмеспи? Ал кишини пенсия, күзөт жана башкалар кызыктырбайт го деп ойлойм. Азыр деле күзөтсүз эле ээн эркин жүрбөйбү? Акаевдин экс макамын кайтаруу боюнча жогорку кеңештин күн тартибине качан чыгары чыкпасы боюнча азырынча так маалымат жок. Алгач фракцияда каралар айтылат. Ал эми коомчулукта бул боюнча эки ача ойлор айтылууда. Басымдуу бөлүгү туңуч президенттин экс макамын кайтарып, бирок мамлекет тарабынан белгиленген артыкчылыктардан ажыратуу керектигин белгилешет. Аскар Акаев кыргыз элинин туңгуч президенти. Мына азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич туура айтты. Парламент өздөрү билет, өздөрү чечет, бирок ушундай возможность бар. Эми мен айткым келет, ушунун баардыгын учитывать этип, биринчи президентибиз деп сыйлап, менин оюм макамын берсе болот кайтарып. Бирок эми мен баягы экономический точка зрения деп айтканда, бул баягы медицинасы бар, анан кийин коргоочусу бар, жан сакчылары бар, анан машинеси бар, анан үйү бар, бала чакасын бүт привилегия кереги жок. Алып ташташ керек. Мына кыргыз эли ушуну туура баалаш керек. Азыр ошол экс деген макамын калтырып, андай колдоо көрсөтүүнү токтош керек. Экономический чыгымды кылбаш керек. Акаев экөөбүз теңбиз. Мен да 44, 15 май, ал 44, 13 ноябрь. Анан эми биздин эчкинин жашындай жашыбыз калды. Ал жагын эске алса, кыргыз эли колдосо, өздөрүнүн пикирлерин айтса, аны парламент ойлонуп көрүш керек. Парламентте деле баардыгы эле бир пикирде боло бербейт. Парламентте дагы аса пикирлер пайда болот, аргументтер келтирилет. Себебин айтат. Ошон үчүн мынау кыргыз эли менен дагы бийликтегилер менен дагы парламент эсептешип туруп, жет өлчөп бир кетиш керек. Менин пикирим ушундай. Кыргызстанды 1991-жылы эгемендүүлүк алгандан бери 6 президент башкарды. Алардын ичинен Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков гана экс-президент макамына ээ. Белгилей кетсек, Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдар аралыгында башкарган. Ал 2005 жылы 24 марттагы төңкөрүштөн кийин бийликтен кулатылган. Акаев өлкөдөн качып Москвага кеткен, кийинчерээк кызматын тапшырган. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.